Салам достор, бүгүнкү видеобуз абдан маанилүү, көңүл бура турган маселе. Темабыз акча Кыргызстанда кантип айланат. Бул айланган акчадан кимдер байып жатат жана жөнөкөй элдер эмне себептен өнүгө албай жатат. Ошондуктан бул видеону сөзсүз акырына чейин көңүл буруп көрүп коюңуз. Айрыкча үй бүлөнү баккан эркектер өзгөчө көңүл буруп көрүңүздөр. Пайдалуу маалыматтар. Азыркы дүйнөлүк экономика дүйнөлүк соода сатык базары менен куралган. Ал базарда мамлекеттер да, жеке адамдар да, ишканалар да бири-бири менен соода кылышат. Ушул чоң базардын ичинде соода кылган Кыргызстанга келели. Жалпы Кыргызстан экономикасы каяктан акча табат? Анын ичинде өкмөт кайдан акча табат? Кыргыз эли кайдан акча табат? Тапкан акчасын кай жака жумшайт? Кыргыз эли өндүргөн продукция бар. Аны сыртка экспорт кылабыз. Ошол чет өлкөгө экспорт кылган акчабыздын жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзөт экен. Демек, биздин ишкерлер өндүргөн товарларыбызды чет мамлекеттерге сатып, башка мамлекеттерден биздин мамлекеттин ичине 2 миллиард доллар акча алып киришет. Кийинки чоң акча булагы биздин чет мамлекетте иштеген мигранттар бар. Эң көп Россиядан, Америкадан, Европадан, Чыгыш Азия мамлекеттеринен Кыргызстанга которгон акчалары бир жылда 2,5 миллиард доллар акча салышат экен. Кыргызстандын ичиндеги кийинки чоң суммадагы акча Кыргыз мамлекетинин бюджети. Азыркы доллардын курсу менен алганда 2 миллиард долларды түзөт достор. Мамлекеттик бюджет деген эмне? Мамлекетте иштеген ишчилердин чыгашасы, медиктердин айлык акысы, мугалимдердин айлык акысы, пособия, пенсиялар, депутаттар кетирген акчалар жана башка бардык мамлекеттин чыгымдары. Мамлекет бул акчаларды кайдан алат деп жатсаңыз керек. Мамлекет бул акчаларды ишкерлерден салык алып толтурат, кумтөрдөн түшкөн кирешеден алат, башка мамлекеттерден грант алып толтурат. Биздин өкмөт бюджетти каяктан акча алып толтурса да, мамлекет тапкан кирешесиден кетирген чыгашасы көп достор. Жыл сайын тилекке каршы мамлекет тапкан акчасына салыштырмалуу 20-10 миллиард долларга ашыкча чыгаша кылат. Жетпеген акчаны карыз алып же грант алып толтурат. Ошондуктан биздин мамлекетте мисалы үчүн жолдорду, ТЭЦтерди жана башка чоң проекттерди башка мамлекеттен карызга кредит алып анан аткарат. Биз сиздер менен Кыргызстанда айланган жалпы суммадагы акчаларды тактадык. Эми ал акчаларды бириктирип кошолу. Сыртка экспорт кылган акчаларыбыздын суммасы 2 миллиард доллар плюс мигранттардан келген акча 2,5 миллиард доллар плюс мамлекеттик бюджет 2 миллиард доллар. Официалдуу түрдө бириктирип эсептегенибизде ички продукциябыздын суммасы 6,5 же 7 миллиард доллар болду. Бул акчанын ичинде сиздин дагы, менин дагы жалпы Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекети колуна кармаган жана сарптаган акчалар. Эми болсо негизги көңүл бура турган маселе. Сырттан сатып алган товарларыбыз, термин менен айтканда, сырткы импорт 5,5 миллиард долларды түзөт экен. Биз канчалык иштебейли, мамлекет канчалык айлык акысын көтөрбөсүн, кайра эле сыртка акчабызды ушинтип чыгарып жатабыз. Импорт деген мамлекетке сырттан кирген товарлар. Жалпы Кыргызстанда акча айлануу процесси кантип жүрүп жатат жана ал процесстен кимдер байып жатат көңүл буралы. Мигранттардан келген акчалар, ишкерлерден өндүргөн акчалар, мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын акчасы, жалпы Кыргыз журту сарптаган акчалар кантип сарталып жатат. Ушуну биринчи тактап алалы. Көбүнчө жер алып үй куруш керек, же чоң этаждардан квартира сатып алыш керек. Той топурларга кеткен чыгымдар, ресторан, кафелер, мобилдик соткаларды сатып алууга, iPhone, Samsung жана башка. Жана бул телефондордун единицаларын толтурууга Ошка, Мегаком, Билайн. Ушул 3 компанияга жылына Кыргыз эли 15 миллиард сом единица салышат экен. Улантабыз автомобилдерди сатып алууга, мисалы үчүн Lexus, Mercedes, BMW, Honda жана башка. Кимдер байып жатат? Карапайым калк эмне үчүн ошол бойдон калууда деген суроого биринчи кезекте ишкер менен коммерсанттын айырмасын түшүнүп алалы. Ишкер деген
бозоргон талаадан бак эгип мөмө жемиш өндүргөн адам. Бул мисал үчүн айтып жатам. Мындайча айтканда ишкер продукция өндүрөт. Акчаны мээнет кылып жоктон бар кылат. Ал эми коммерсант ортомчу. Жогоруда ишкер жоктон бар кылган акчаны магазин ачып, базар ачып, гипермаркет ачып, ортомчулук кызматын аткарган адам. Андан алып беркиге сатат. Тилекке каршы биздин мамлекетте ошол ишкерлер өндүргөн акчанын көлөмү 2 миллиард доллар дедик. Ал эми коммерсанттар сырттан алып келген товардын көлөмү 5,5 миллиард доллар дедик. Бизде көпчүлүк байыган адамдар ошол ортомчулар. Сырттан дары-дармек алып келет, аптекаларды ачат, ал товардын үстүнө бир аз акча коюп сатат, 80-90% акчаны сыртка жиберет. Бул жерде коммерсанттар десе кичинекей магазиндерди элестетип албаңыздар. Ушул магазиндерге сырттан товар ташыган оптомщиктер бар. Карголор бар, фирмалар бар, монополисттер бар, ар бир бизнес сферанын магнаттары бар. Карапайым калк, мисал үчүн Honda Fit алат. Сырттан алып келген ортомчу акчанын бир аз бөлүгүн өзүнө алат, калган акча Японияга же Германияга кайсы мамлекеттен машина өндүрүлсө, ошол жака кетет. Мигранттар акча салат, бул жактагы туугандары үй сатып алат, строительный компания үй куруп берет, өзүнө 20-30% акчаны алат дагы, калган 70-80% акчаны курулуш материалдарына сыртка жөнөтүп жиберет. Бардык процесс ушундай достор. Тамак аш бизнеси, дары-дармек бизнеси, бензин бизнес, дыйканчылыкта, электроникада, кийим бизнес, кафе бизнес, стройка, бардык сферада Кыргызстан өзүңүздөр көрдүңүздөр 5,5 миллиард доллар акчабызды сыртка кайра чыгарып жиберебиз. Сыртка чыккан 5,5 миллиард доллар акчадан тышкары ортодо алып сатар болуп иштеген коммерсанттарыбыз бир аз бөлүк акчаны алып, бир канчасы сом менен миллионер болуп жатышат. Бир канча мекендештерибиз доллар менен миллионер болуп жатат. Алла Таала алардын акчасына дагы да береке берсин. Биз экинчи бөлүккө өтөлү. Акча табуу өзүнчө илим. Адамдын башы финансы жагына кандай иштесе, акча ошого жараша колдоо болот. Адамдын башы мисал үчүн устачылыкка жакшы иштеши мүмкүн, башыңыз механик болууга жакшы иштеши мүмкүн, башыңыз компьютер колдонууга жакшы иштеши мүмкүн, кээ бирлер малды өстүрүүгө башы жакшы иштеши мүмкүн. Бирок акчаны туура колдонууда башыңызды жакшы иштетпесеңиз, акчаңыздын эсеби жок болот. Мен жогоруда айткан ишкерлер акча илимини практика менен үйрөнгөн адамдар. Алар бир продукция өндүрүп, элге сатканды үйрөнгөн адамдар. Эң эле көп миллионерлер ортомчулар дедик. Алар да тигиден буга сатып отуруп, акчаны иштеткенди үйрөнүп калган адамдар. Ал эми сизге акча жетишпей, бир канча жылдан бери сыртта мигрант болуп иштесеңиз да эч нерсеге жеткире албай жаткан болсоңуз, анда мүмкүн сиздин күнүмдүк өткөргөн жашооңузда кемчиликтер бар. Балким сиз убактыңызды чоң жоготуу менен өткөрүп жатасыз. Башкалар изденген кезде сиз мээңизге мусор толтуруп жаткандырсыз. Жылдыздардын Instagram жашоосу менен алек болуп калгандырсыз. Күндө телефон чукуп, пайдасыз маалыматтар менен алек боло берсеңиз, мээңизде финансылык илим эмне экени тууралуу кайдан ой жаралсын. Кедейликтен кутулуу үчүн туугандар, акча каяктан пайда болуп, каякка сарпталып жатат, үйрөнүү зарыл. Азыркы биздин коомдо мындай процесс жүрүп жатат. Байлар акча болгондон кийин чоң тойлорду өткөрүшөт, чоң кымбат баалуу машиналарды айдашат, чоң кымбат баалуу үйлөрдө жашашат. Аларды көргөн карапайым калк кур намыстан, чөнтөгүнө карабастан ошолордой той өткөрөм дейт. Карыз алып, кредит алып, кайрадан эле минуска кете бергени бул ачуу чындык. Бул маалыматтарды финансылык илимди түшүнгөн бизнесмен адамдар жакшы билишет. Бирок мен айткан маалыматтарды сиздерге айта бербешим мүмкүн. Бизнесмен менен жөнөкөй адамдын айырмачылыгы ушунда достор. Бизнесте тууганчылык, тааныш билиштик болбойт. Жана конкуренция деген терминдин түшүнүгү менен мага кайрадан эле конкурент болот деп көпчүлүк байлар өз ишинин сырыны эч кимге айткысы келбейт. Карапайым калктын көпчүлүгү байлардан үмүт кыла берет. Жана алардан карыз же жардам сурай берет.
Көпчүлүк байлар тапкан байлыгын жеке өзүмдүкү, өзүм гана жетишкенмин, калгандар да мээнет кылсын, өздөрү үйрөнсүн деген принципте эч кимге эч нерсе айтышпайт. Бай адам качан гана чыгарган акчасы өзүнө кайра 2 эсе кайтып келмейинче башка бирөөгө акча бербейт же инвестиция кылбайт. Бүгүнкү видеодо жалпы Кыргызстандагы айланган акчанын суммасын эсептедик. Ортодо кимдер байып жатканы тууралуу үйрөндүк. Карапайым калк акча илимин үйрөнмөйүнчө жарды бойдон калуусун билдик. Кийинки видео мындан да маанилүү. Ушул теманы улайбыз. Азыр тилекке каршы кризис башталды. Качан токтошу белгисиз. Кризисте кайсы бизнестер артка кетет, анализ жүргүзөбүз. Мигранттардын акчасы кескин түрдө азайып кетиши мүмкүн болуп жатат. Бул кырдаалда карапайым калк эмне кылуу зарыл болот, чогуу чечим издейбиз. Эсиңизде болсун, финансылык кризис байлар үчүн эмес. Алар 100 миңдеген, миллиондогон акчаны сейфтерине салып коюшкан. Кризис кедейлер үчүн оор сокку болот. Мен бул видеону бүткүл кыргыз эли көрсө экен деп үмүт кылып жатам. Видеону бардык тааныштарыңызга ссылкасын көчүрүп жөнөтүп коюңуз. Акылыбызды өнүктүрүп, ой жүгүртүүбүздү финансылык жактан жакшыртмайынча ушинтип кризистен чыга албай жүрө беребиз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Каналга подписаться кнопкасын басып, катталганды унутпаңыз.